Бул жүрөгүбүздө чечим болуш керек. Жашообуздун девизи болуш керек бул. Кандай гана болбосун. Кандай гана болбосун. Коомчулуктагы, соодагердеби, саясат жактагы кандай гана болбосун, пайда гана жеткиребиз деген ойдо болушубуз керек. Пайда жеткире албасак, зыян жеткирбейбиз. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөр. Көңүлүн көтөр. Адам деген жакшы менен жамандын, кыйынчылык менен жеңилчиликтин ортосунда жашайт. Ошол учурларда кичине оор болуп калганда көңүлүн көтөр. Көңүлүн көтөр. Көңүлүн көтөрө албайсыңбы? Кыжалат кылба. Аны эч качан кыжалат кылба. Азыр кыжалат кылганда бир телефон менен, же болбосо неизвестный номер менен, СМС менен кыжалат кылган жолдору толтура. Буну бардык адам билет. Шайтан көрсөтө берет. Маршрутка обгондо барса дагы бирөөнүн жолун тосуп кыжалат кылат да. Мисалы айтсакчы, кыжалат кылган эми жолдору толтура. Бирок адам өзүнүн жүрөгүнөн сураса, ушу кыжалат кылып атамбы же жокпу? Сразу оңой эле чечип алат. Бирөөнү жөн эле эшикте турат эле, убактысы эле келген, мейли биз болойлу, башка болойлу. Кыжалат кылыш үчүн кабыл албай тура берет. Бир саат отурсунчу тияк депчи. Жолдор толтура. Демек, мусулмандын көңүлүн көтөрөйлү, көңүлүн көтөрө албасак, кыжалат кылбайлы, кыжалат кылбайлы. Тамашалап да кыжалат кылышлык исламда тыйым салынган. Тамашалап. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ким жалган сүйлөсө тамашалап дагы, ал дагы ушу жалганга кирет. Аны таштаса, ага бейиштен орун берилет деп караңыз. Кезде бир тамашалап беребиз, тамашалап деле жалган сүйлөп коебуз. Кээде тамашалап деле кыжалат кылып коебуз, батинкесин бекитип коебуз. Ушундай окуя пайгамбарыбыздын учурунда болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединадан чыгып келатса мечиттен, бир сахаба пайгамбарыбыздын жолдошторунан экинчисинин бут кийимин бекитип койду. Ал чыгып эле таппай калды. Кыжалат болду да. Какой-то минута, какой-то ушу бир момент, кандай кыжалат болду. Бут кийимин таппай калды. Анан эле кыжалат болгондон таппай калгандан кийин тиги дос анан берип койду. Пайгамбарыбыз айтты, кыямат күнү кантип жооп бересиң ушу кыжалат кылганыңа деди. Ал айтты, мен тамашалап койдум. Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мен тамашалап эле койдум эле деди. Пайгамбарыбыз кайра кайталады сөзүн. Кыямат күнү кантип жооп бересиң ушу кыжалат кылганыңа. Тамашалап дагы мусулманды кыжалат кылышлык тыйым салынган. Эгерде чындап кыжалат кылсак, буга айтыңызчы, өзүңүз айтыңызчы. Бунун деңгээли каякта жатат. Демек, мусулмандын көңүлүн көтөрөйлү, колубуздан келсе көтөрөйлү. Мына адамдык касиет, мына батырлыгыңыз, мына жоомарттыгыңыз, мына айкөлдүгүңүз, мына берешендүүлүгүңүз, мына адамдык касиетиңиз. Мына улуттук баалуулук деп көтөрүңүз колуңуздан. Кыйынсызбы, адамсызбы? Колуңуздан келбейби? Анда кыжалат кылбаңыз. Үчүнчүсү, мактаңыз. Мактай албайсызбы? Жамандабаңыз. Мактаганда дагы бет алдында эмес, жок кезинде. Бул жерде ким жок болсо ошону мактаңыз. Бет алдында мактаган ал жакшылыкка эмес. Ал жерде ихлас жок. Ал жерде кошоматчылык болушу мүмкүн. Ал туруп, машалла, бет алдында президентти мактайбыз, премьер-министрди мактайбыз, депутатты мактайбыз, ректорубузду мактайбыз, муфтини мактайбыз, дагы кимди көрүп жакшы көрсө мактайбыз. Бет алдында мактайбыз, бирок аркасында жок. Мусулман адам бет алдында мактайт. Пайгамбар айткан, бет алдында мактаган мойнун сындырган менен барабар. Бир адам бет алдында бир мактаса, оозуна топурак толтуруп койгула дейт. Мактабасын деген. Бет алдында эмес, ал кайыпта, ал жок. Аркасынан мактаган миңдеген ибадаттан жогору. Бир мусулманды мактаган миңдеген ибадаттан жогору турат бул.